Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналыбыздын катталуучулары. Москвада эмгектенип жүргөн боордоштор, амансыздарбы? Келе жаткан Курбан айт майрамыңыздар менен барыңыздарды. Бүгүн биз Өзгөн чайканасындабыз. Элдин оозунда болуп аткан шашлыктарды кимдер жасайт жана Өзгөн чайканасы кимдерге карайт? Толугураак маалыматты ушул видеодон көрө аласыздар. Билбегендер адрестерди сиздерге айта коеюн. Метро Волгоградский проспекттин биринчи выходу. Выходтан чыгып, оңго кайрылып, ушул эшик бар эми, постоянно ачык турат бул жер. Мунайынан до конца барганда шашлычная Өзгөн деп чоң жазуусу бар. Машина менен келчүлөргө адрестер жазып койдум. Аркадан киресиздер, аркадан киргенде 1 саат бесплатный болот. Калганын булар өздөрү узартып берет чектерини. Толугураак биз менен видеону толук көрүңүздөр туугандар. Көргөзүп берейин. Негизи чынында өтө көп адам мактайт. Дагында болсо сураймын жегендерден, чай ичип отургандардан. Бул жерге келсеңиздер туугандар, өзүбүздүн эмнелер бар бул жерде? Дүкөндөр бар. Кийинип кетесиздер биринчиден. Дагы эмнелер бар бул жерлерде? Дарбыздар сатышат бул жерлерде, өзүдүклөр отуруп бул жерде. Торт сатып калчу жерибиз бар эле. Өтө көп нерсе бар. Бул жер өзү кыргыздар эң көп келген метро деп айтсак да болот. Көрүп атасыздар, буну бардыгы кыргыздар, машинанын бардыгы. Эстима, степ, таксинин баары кыргыз. Өзгөнгө барабыз. Өзгөн до конца барганда. Могу Civic дагы кыргыз экен мына. 958. Мына күндүз келесиздерби, кеч келесиздерби, кайсы убакта келсеңиздер, Өзгөндүн парковкасында машина толтура болот. Өзүбүздү мекендештер ушул жерге келип чай ичет. Жүрүңүздөр. Ар дайым келсеңиздер ушундай машина көп, клиент көп болот. Молодец. Не себептен деп ойлойсуздар? Бул жерден тамактар даамдуу, күтүп алуулар аябай жакшы, сапаттуу. Кирсеңиздер аркаңыздан ээрчип барат, не жейсиздер, кайерге отурасыздар депчи. Өзгөн халал бильярды менен подвалында машиналар туратына тартпагыла. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Мына туугандар, киргенде эле мындай шашлыктарды ушинтип коюп койгон, тандаганыңыздарды жеп кетесиздер. Өзгөчө шашлыктардан кирген азыр жакынкы күндөр оромо шашлык мына. Атыны Наполеон дедиңиздер, не дедиңиздер? Кандай? Парламент дед, ушул шашлык жаңы кирди. Мен негизи күндүгө дебейин, 2 күндүн биринде эле биз ушул жерде достор менен чай ичебиз. Шашлыктардын даамын мен азыр жегендерден сурап сиздерге айтып берем. Өзгөчө самсасы. Самсасын жесең вообще бул Нокенди самсасыны аркада калтырatan самса. Анан бул жерде өзүбүздүн тойбоз колбасалар бар экен, кулмикаларды алып келип, жүзүмдөр ар дайым турат ушул мөмө жемиштер мына. Яшыгы менен турат. Банан, алма, өзүбүздүн суусундуктар мынакей. Кыргызстанда бар суусундуктун баары бар. Кээде бул жерлерге коон дарбыздар турат, дарбыз бар экен. Мына ушундай. Бул жерден өзгөчөлүгү жакында бул жагы кеңейди. Бул жак өзүбүздүн кыргыз үй коюлду. Мына эжебиз келип калды. Саламатсызбы эже, кандайсыз? Жакшыңарбы? Соктогуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүңөр жакшы жүрөсүңөрбү? Башында эле сөздү баштайлык. Бул жер кимдерге карайт? Кыргыздарга карайбы, кимдерге карайт? Кыргыздардыкы. Көп сурайт да менден. Кыргыздарга караган жерлерди тарт депчи. Биздики, кыргыздардыкы, өзүбүздүкү, өзгөндүкпүз. Келериңиздер келип, өзүбүздүн жакшы, даамдуу ушундай бир жакшы тамактарыбыздан жеп кетиңиздер, эс алып кетиңиздер. Сиздер үчүн мына алыста иштеп жүрөбүз, баарыбыз үй бүлө багабыз деп, алыскы шаарда. Ошол эс алып кетиңиздер, анча-мынча иштеңиздер, кайра эс алууну дагы унутпаңыздар. Келип, көңүл ачып кетиңиздер. Сиздер үчүн жайларды даярдап койдук, сонун чоңойтуп коюпсуздар нарга. Чоңойтуп койдук, зал бар, тапчандар бар, кабиналар бар, столдар бар. Жүрүңүзчү? Аябай башынан көргөзөлөр анда. Сиздер үчүн келиңиздер.
Бул жак өзүнчө тапчан экен бул жагы. Бияк. Ичинде адамдар бар экен. Ооба, азыр. Ичинде адамдар бар экен. Бул Бул жакта да 9-10 адамга ылайыкташтырылган кабина. Биякта да бул бар. жактан ашып отурушат. Бияк зал. Бул жак зал. Где-то канчадан телөөгө массаждырылган эми бул жер? 50-60 адам Бул жер өзү батат. Ооба. Анан ошол биякта дагы чоң кабинабыз бар, 20-25 адамга ыңгайлаштырылган. Аябай сонун экен. Ооба, Салкын. салкын ыңгайлаштырып аракет кылып атабыз. Зарядка сайып отурсаңыздар дагы болот. Кенен кесирип отуруп, вешалкалар бар экен. Намаз окусаңыздар деле болот. Айылдан келген бүт Төшөк. Өзбекстандан келген төшөктөр, Карагыла. курак менен жасалган төшөктөр баары. Жасалгалары эже аябай сонун экен. Булар баарын тез эле алмаштырып турабыз. Негизичи тазалыкка эми төп келишет да мындай эмегечи. Тазалыгы жакшы. Анан эже анча-мынча жерге караганда официанттардын телөлөрү да жакшы. Көп жерге барып өзүмдөн айтам да, телөлөр начар деп. Келген адамды биз кубанып, сүйүнүп тосуп алганга ушундай абдан аракет кылабыз. Бизге биринчи жолу клиент биринчи ирет биздин кабагыбызга карайт да негизичи. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Келиңиздер, отуруңуздар, биз ушинтип сиздер үчүн кызматтабыз 24 саат бою деп биз аракет кылабыз. Негизи ошол курсагы ач келген адам бир аз нервинийраак болот. Ооба. Аркасынан барып отурганда эле заказды алып, айтканын батырга алып келип берүүгө аракет кылыш керекпиз ар дайым. Буйруса. Көп жерде негизи андай эмес. Ошол телөөгө анча маани бербейт, тамактары даамдоосунан эл анча бара бербейт. Жакшы телөөгө жакшы мамиле берсеңиздер жакшы болот. Ооба, мамилени аябай жакшы өздөштүрүүгө аракет кылып атабыз. Аура жакшы экен, караңыздарчы. Жасалгалар аябай сонун. Келиңиздер, жүрүңүздөр. Охо, бул кыргыз үйлөрдү тип коесуздар. Анан ал ошол зал кичинерээк кылып, клиенттерибиз наразылык туудурду. Клиенттергечи кабинаңар аз экен, залыңар аз экен, биз батпай атабыз, биз келгенде кеңирээк жерге отурушубуз керек деп ошол талаптарга ылайыкташтырып биз аракет кылдык. Мынакей. Кириңиздер. Ушул жак негизи действительно сиздер үчүн бүт бардыгы Атайын суроолор боюнча кеңейтилди. Суроолор боюнча кеңейтилген да. Сон. Тапчандар, сол сөрүлөр бары. Стол, стулдар. Детский аянтчаңар бар экен мындай айтканда бул жерде, жакшы. Жаш балдар ойноп, күлүп. Суусундуктар. Кыргызстан суусундуктары бар. Шириндиктер домашний мынакей. Караңыздарчы. Ушул бияктагы Бул жактар өзүнчө тапчан сөрүлөр экен. 9-10-15 адамга ылайыкташтырылган. Канча бир 10 адамдан отурса болот турбайбы бияка? Болот. Баш заказ берип жесе болобу? Аштын килограмм качадан эже? Килограммдык заказ тамактарыбыз бар. Килограммы Өзгөндүн ашы 2200-дөн, Ташкенттики 2000-ден, ак баягы лазер күрүчтөн. 1 килограмм күрүчкө 1 килограмм эт кошулат. Куйрук аябай ошол полный куйрукка демдейбиз да. Салаттарын бекер беребиз, аш менен кошо. Керек болсо реклама менен келдик десек, чайларды бесплатно алып беребиз. Жакшы. Услугасын кичине мындай азайтып берип, ошо биздин өзүбүздүн кыргыздар кенен кесир отуруп кетсин деп аракет кылып атабыз. Келериңиздер. Тапчан сөрүлөрдү көбөйтүп коюпсуздар. Где-то бир 10-15 бар го эже? Бар. Тарактар кошкондо. Биякта мына боз үй бар, 25-30 адам батат. Боз үйдү көргөзөлүк. Ой, жигиттер сүйлөйм деди эле. Бир сүйлөтүп койсокпу? Брондоп коюптур бул жакта. Канча күн алдын чалып айтып коюш керек эже, эгер 1-2 күн мурда чалып койсо болот. Ашкабы? Эли көп мына. Ичини бир сиздерге көргөзүп коюн. Ассаламу алейкум. Ичини бир көргөзүп коелуп, кандай элесиңер, а? Силер YouTube'га чыгып кете турган болдуңар эми. Не болуп атат бул жакта? Кандай чогулуш? Кандай чогулуш болуп атат бул жакта? Маслахаттык иштер болот. Маслахат. Курбан айткабы? Алла разы болсун. Аябай сонун кылып жасап коюптур. Сүйлөшүлөр жок беле? Булар азыр эле кирди туугандар. Аркасынан эле кирип тарттык. Телевизорлору бар экен. Сүйлөшүлөр жок беле? Мындай жерден канча? 3 экен, а? Бул жакта. 4-5. 4-5.
бар жоқ деле адамдар бар екен, тартканга ыңгайсызыраак болуп атабыз. Assalamu алейкум. Шырдыктардан гүлдүп коюп туруп, гүлдөр жасалып атат. Кеч ошол адамдар бизде Адам көп экен. кечирээк болот да. Күндүзү баары жумушта. Ооба. Кечирээк. Курбан айтка даярдыгыңыз кандай эже? Жакшы. Жакшы элеби? Курбан айтка даярданып атабыз. Детский жакты бир көргөзүп коелуга. Мына туугандар, бала чакаңыздар менен келген болсоңуздар, бул жака киргизип коесуздар. Өздөрү менен өздөрү ойношот, булар эч кимге калакат бербейт. Балалуулар ушундай жерге отурасыздар. Үй бүлөлүү көбүрөөк болуп келсеңиздер бул жерге, так 1-2 адам болсо бул жерге отуруп, Балдарга көз салганча отуруп эс алып кетериңиздер. Алар өздөрү ойной берет монтип. Ке учурашып коелук ам. Ке. Салам кылып ке. Салам алейкум. Оба. Кандай? Жакшы. Шарттарды түзүп коюпсуз жакшы. Ичкерки абалдары кандай? Таза элеби? Таза? Бир көргөзүп коелук. Макул, көрөңүз. Негизи бул жерди тартпасак делечи, чынын айтайын. 2 күндүн биринде мен ушул жердемин, көрүп эле жүрөсүм мен дагы. Рахмат. Келетиңиздер көп. Бияк биздин кухнябыз. Биз ичкерге киргизбей эле. Кирип, мындай кирсеңиздер деле болот. Үстүрттөн эле тартып коебуз мынтип эле. Тазалыкка көңүл бурабыз абдан. Кирип көрөңүздөр тамактар. Кана сиздерге азыр урукса. Биз азыр могу горячий жакка өткөн жокпуз. Бул жакта эле турабыз. Заказной аштар бул жакта бышат экен. Көргөзүп коелук. Ашпозчулар жумуш кызуу окшойт, жигиттер, алтасыңарбы? Биякта кайнап атат. Биякта да бирдеме кайнап атат. Мен ачпайм, мен уруксат сурамай сайын ачпайм. Биякта жана ошол эт бышып атканда муну дагы ачпайм. Ошол. Эже шашлыкчыны каяктан алып келгенсиз? Шашлыгыңар өзгөчө эле. Ооба, шашлык бизде даамдуу деп айтышат көбү. Аракет кылып атабыз, ошо эң даамдуу сапаттуу шашлык. Сиздер сүйүп жеген шашлык бул жакта даярдалат туугандар, мынакей. Ассаламу алейкум. Шеф, кандайсыз? Мен соңуңуз жакшыбы? Иштериңиз болуп атабы? Алтасыңарбы? Ушул жерде шашлык даярдайсыздар. Мына шашлыктар бышып атат. Сиздин шашлыгыңызды дайым сүйүп жеп кетебиз. Рахматымды айтып коеюн, мен өзүм дагы. Ишиңизге ийгилик. Ар дайым ошол даамдуу шашлыктарды элдерге тартуулап жүрө бериңиз. Эттер каякта аласыздар, эже? Чынында эттерге жумшак да. Москванын ошол бир четинде, под Москвадан бизде атайын доставка менен алып келишет. 2 күндө бир келип турат эт. Жаш козулар эт окшойт бул. Ооба, халал деп алып келет да, алып келишет. Өздөрү доставка менен. Охо. Шашлыктын түрү бар силерде? Ооба, 9, 10, 11 түр шашлыгыбыз бар. Аябай жакшы. Келиңиздер, келип даам татып кетиңиздер. Өтө кымбат эмес, арзан. Ооба. Биздин чөйдөбүзгө ылайыкташтырып, аракет кылып атабыз. Келип эс алып кетиңиздер, жеп кетиңиздер, отуруп кетиңиздер. Ошо. Ишиңиздерге ийгилик туугандар. Аш заказ берем деген болсоңуздар, баягы кылсаңыздар болот, заранее чалып айтсаңыздар, даярдап беришет. Анан бул жердин 5 бармактардан аябай сонун. Бисмилла. Чайды куяйлык. Биринчи самсадан баштайынчы. Шашлыгыны көп эле билесиздер. Буну мындай айтпасам деле уже белгилүү. Самсасы аддени кошулуптур. Жакында менюга кудай кааласа. Tamam lütfen. Et көп. Сосын да құйып алабыз. Оба, көп құйылып кетті. Соус жақсы екен.
Соус сон екен. Шашлықты жеп сіздерді бір көзіңіздерді бір күйгізіп қойыншы. Мен сіздерге айтып бере алайын. Дамы жөнінде супер. Шынында супер. Самсасы андан өткен супер. Шашлығы келіп жейіш керек мұны. Самсасы берске екен бірақ. Кел чай ішсен ағам. Көчір. Курдак бар, казан кебаб тамактарыбыз бар, дымдама бар, аштын 2 түрү бар, заказный тамактар. Келип заказ берип жеп кетиңиздер. Болушунча группадан группага тарап коебуз бул видеону. Анан комментарийга жазып коебуз. Курбан айт, майрамыңыздар менен ишиңиздер ийгилик, алга өзгөн, алга кыргыз депчи. Иштеңиздер, эс алып кетиңиздер. Баарыбыз тынч болойлу, заманыбыз тынч болсун. Ар дайым саналаштарыбыз менен, тууган уругубуз менен жүз көрүшүп, эс алып кеткенге Кудайым баарыбызды аман эсен жеткирген болсун. Келиңиздер. Ооба, келерки видеолордун көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ар дайым Кыргызбай эл кызматында боло бермекчи. Каналга катталып кетүүнү унутпаңыздар. Рахмат барыңыздарга.